үй бүлө мүчөлөрүндө да кубануу сезими жок. Байланышуулар жөнүндөгү Маевскийдин номери, А4 форматтагы бир барактагы маалыматтар, Модиндин номери боюнча жана Мамат Керимовдун номерлери боюнча SD дисктер, маалыматтар, авиапассажирдик манифесттер, БТБ 24 банкынын Маевскийдин банктык эсептен көчүрмө бөлүктөрү иш материалдары менен бирге сакталсын. Өкүмгө нааразы болгон тарап 30 сутканын ичинде Бишкек шаардык сотуна жеке даттануу жана жеке сунуш келтирүүгө укуктуу. Өмүрбек Черкешевич, Дүйшөнкул Тезекбаев, сиздерге резолютивдик өкүм түшүнүктүү болсо, дагы айтып кое турган нерсе, жазык процессуалдык кодекстин 139 беренесинин негизинде жана аталып кеткендей өкүмдө көрсөтүлгөн кабарлама алгандан кийин силер 429 берененин негизинде сотко кайрылып, өзүңөрдүн калган эмгек пенсиялык турак жай жана башка укуктарыңарды калыбына келтирүү жөнүндө арыз менен кайрылууга укуктуусуңар. Ал эми калган өкүмдүн сыпаттама жүйөлөмө бөлүктөрү 3 күндүк мөөнөттө сот аркылуу жазылып берилет. Түшүнүктүү болдубу? Экинчи тарапка соттук отурум жабык. Ақталу. Сот, бірінші май райондық сот толық ақтады. Текебаев мен шыққан. Эмне үчүндүр менде мен байкаган үй бүлө мүчөлөрүндө да кубануу сезими жок. Кубаныч эмес, мен азыркы сезимде жеңилдүүнү, чарчоо катарымдай кабыл алат элем. Бирок бүгүнкү чечим кубанычтуу бир кишини мен билем, ал апам. Апам соттун кезектеги отуруму кайсыл күнү болот, саат канчада болот, мен унутуп калсам дагы ал унутпай эмне болду деп сурап күтүп жүрөт. Апам бүгүн эртең менен реанимациядан чыкты. Бул кабар анчын абдан жагымдуу кабар болуп, ага күч кубат дем берип айыктырат деп ойлойм. Апа, баары жакшы болот.
сот калган укуктарыңызды калыбына келтирүү боюнча өзүнчө сотко кайрылышыңыздар керектеди. Сиз депутаттык мандатты кайтарып алуу жана башка укуктар боюнча кайрыласызбы соттон? Негизгиси реабилитацияга болгон толук укугубузду судья канааттандырды. Мен жана айткандай материалдык доонун баары өкмөткө коюлат экен. Мен айлык маселе болобу. 3 жылдан 4 жыл түрмөдө отурдук. Айлык маселеси болобу, башка маселелер болобу. Мен эсебим боюнча бир 4 миллиондой сом болот экен. Мен жана айткандай андан баш тартам. Анткени доогер өкмөт. Моралдык компенсация төлөсөк, же айлык башка маселелерди көтөрсөк, бул өкмөт төлөп берет экен. Бүгүн финансылык кризис болуп турганда, өкмөткө акча жетпей атканда, ковиддин 3-чү толкунуна даярдыгыбыз начар болуп турганда, мен андай компенсация сураганым туура эмес болот. Мен аны андан элдин пайдасына мындай баш тартам. Ал эми саясий реабилитация бул башка маселе, ал жерде материалдык маселелер каралган эмес. Аны биз кеңешип чечим кабыл алабыз. Мына өзүңөр уктуңуздар, анын үчүн дагы өзүнчө сотко кайрылыш керек экен. Бул дагы бүтпөгөн. Мындай көпкө созуло турган иштей. Эми аны биз партиялаштар кеңешип чечим чыгарабыз. Бирок сиз саясий турмушка активдүү эле аралашасыз да? Сөзсүз түрдө. Мен 62-де болгонум менен, азыр чарчап турганым менен граждандык позициям активдүү болот. Сиздерге коюлган айыпты буга чейин сиз саясий куугунтук катары баалап келгенсиз да. Анан акыры бир күнү ушундай чечим чыга тургандыгына көзүңүз жетти беле, күттүңүз беле, же дагы деле күтүүсүз болуп турабы? Эми бир күнү чыгарын билгенбиз, бирок качан болорун билген эмес. Анткени көрдүңөр, заман өзгөрөт, бийликтегилер армашат, бирок саясат өзгөрбөй эле келип атпады. Бүгүн ушул 3-чү президент. Алмаз Атамбаевдин агында болгон, Сооронбай Жээнбеков, Садыр Жапаров. 3 президент, 4 алмашып 4 жыл өткөндөн кийин гана бул иш аягына чыгып болду. Мындан улам соттордун иши, буга чейин сотторго көптөгөн ишенбөөчүлүктөр жаралып келгендигин билебиз да. Ооба. Анан мындай чечимден кийин соттордун ишин мындай жакшы жакка бааласак болобу? Башкаларга да ушундай чечим чыгарышын каалайсызбы? Ооба. Мен мына бүгүнкү болгон окуя, прокуратуранын айыптоодон баш тартканы, соттун мыйзамдуу чечим чыгарганы, ушул менен эле бир жолу анан акыркы окуя болбош керек да. Мындай окуя схема айланыш керек. Эгерде далил жок болсо, жалган болсо, прокуратура дагы, сот дагы адамдын өмүрүн албастан, убактысын албастан дароо мындай чечим чыгарыш керек. Мен сот системасы, укук коргоо системасы ушул жакка өзгөрүшүн каалайт элем. Сиз буга чейин дайыма оппозициялык саясатчы катары билебиз да, мындан кийин да оппозициялык эмеде жүрөсүзбү же кандайдыр бир бийликке оюңуз кандай болот азыр? Эми 7 апрелде биз өзүбүздүн идеологиялык альтернатива экендигибизди жарыялаганбыз. Бүгүнкү бийлик менен концептуалдуу макул эмес учурлар абдан көп, идеологиялык. Муну кыргыздар айтат, кайнаса каны кошулбайт деп. Эми бирок өлкөбүз бир, элибиз бир, тагдырыбыз бир. Бирок тактикалык маселелерде, тигилже бул маселелерде албетте туура ишти туура деп колдоп турабыз. Концептуалдуу идеологиябыз эми ар башка. Кызматташуу бийликке баруу болушу мүмкүнбү? Эми биз идеологиялык оппонентпиз, идеологиялык альтернативабыз. Жакынкы күндөрү партиянын саясий кеңешин жыйнап, андан аркы иш планыбызды аныктайбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу достор, ошол ушинтип сот процесси бүттү. Өзүңөр билгендей, Текебаев жана Чотоновду сот толугу менен актап, далилдер жок болгондугуна байланыштуу акталсын деген чечим чыгарды. Эми
Текебаевдин